Бул мыйзам долбоору мына комитетте бир топ талкуу болгонун биз көрдүк. Балбактарлыкка жайда атпадыбы, жанагы мисалы бир айыл өкмөттө уруксат берүүчү жана ветеринардын штаты жетишсиз болсо, эгерде бир мындай жамандык жакшылык болуп калса, союшту бир койду же бир малды союш үчүн кошун айылга алып барып, анан ошол жактан ветеринардан уруксат алып кайра келебизби деген сыяктуу маселелер болду да, туурабы? Ушундай болду. Анан урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, мени карап мындай эметпей эле коюңуздар. Мен тескерисинче силерди колдоп сүйлөйүн деп атам. Бизде Кыргызстанда азыр боор оорусу боюнча жана башка оорулар боюнча Кыргызстан Борбор Азияда алдыңкы сапка чыктык. Мен дайым айтып келем, мына ушул жерде отурган 90 депутатка кайрылгандардын көпчүлүгү боорум алмаштырам, бөйрөгүм алмаштырам, жана башка боюнча бүт акча бергиле Индиядан, Туркиядан операция болуп келем деп акча сураганын бардыгы. Себеби эмнеде? Суу. Экинчиден биз мал сойгондо оорулуу малды эмне жеп атабыз, эмне ичип атабыз Кыргызстанда? Бүт аябай чоң суроо ушулчу. Ушул маселеге киришип сиздер Алмаз Акынжанович, өкмөт менен сүйлөшүп туруп, ушу ветеринарияга тескерисинче биз жанагы айылдарга чейин штаттарды ачып берип, анан азыр болор болбос айлык алышат. Ошолорду айлыктарын көтөрүп, тескерисинче ушу ветеринария кызматына биз абдан чоң колдоо көрсөтүшүбүз керек азыр. Колдоо көрсөтүп, ошол эмне кандай ооруларга туш болуп атат мисалы. Ошонун бардыгын карап туруп, ушул тармакка бир чоң көңүл бурушубуз керек. Бюджет келатканда ушу ветеринарлардын айылдарда азыр барбай атышат да. Ишин таштап Россияга кетип калган ветеринарлар өтө көп мисалы. Жаныбек Калканович, айлыктары аз, туурабы? Ошон үчүн ар бир айылдарга штаттарды ачкыласыздар. Биз ушул жогорку кеңештен колдоп беришибиз керек. Мен ошол жерде эмне жеп, эмне ичип атканын силер карап уруксат беришиңерди мен колдойм толук. Анткени биз оорулар абдан көбөйдү. Жанагы эхинококоз мисалы, жана башка оорулар көп да бизде азыр. Ошон үчүн бул мыйзам долбоорун колдогончо сиздер чоң чечимдерди кабыл алгыла ушул мыйзам ишке кирер замат. Айлыктарын көбөйтүү боюнча, ветеринарлардын статусун көтөрүү боюнча керек болсо биз мындай министрлик демейин эми чоң буларга мындай ыйгарым укуктарды беришибиз керек. Рахмат чоң. Рахмат.